Ыйынып атканда эң негизгиси мен айтып кеткендей биз демди көкүрөөк алыш керекпиз. Көп учурда аялдар туура эмес кылат. Алар өйтүп туруп оозуна бетине демди алып алат дагы, анан кийин бети менен дем алып, демдин баардыгы башта калат да, ылдый кетпейт. Баланы дагы ылдый түшүрө албай калабыз. Анан дагы эгер оозубуз менен же бет менен дем ала турган болсок, беттеги капиллярлар жарылып кетиши мүмкүн, давление көзгө кирип, көзгө кетип, көздөгү капиллярлар жарылып кетиши мүмкүн. Бул көбүнчө именно көз оорукчананан же очки таккан аялдарга дагы эң негизгиси айтып кете турган нерсе, алар туура дем алып, туура демди ылдый түртүш керек. Ошондо биз айтып кеткендей, ээкти именно ылдый кылсак, башыбызды ылдый кылсак, давление ылдый кетет. Ошондо дагы давление башка кетпейт, бетте калбайт, туура дем алган болуп эсептелет.